Assalamu alaikum deyт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Устаз, балдар каш терсе болобу дейт. Балдар эмне үчүн каш терет? Кумса болуп, баягында эркектин көңүлүн өзүнө бурдуруш максатта болсо, ал арам. Негизи эле кыз бала, эркек бала кашын тербейт. Эркек бала жашоодо одур-бодур, өңгүл-дөңгүл болот. Бул деген сөз эркек бала кыздан бетер, аял затынан бетер, улам-улам бетин карап, улам-улам сулууланып, улам-улам кашын терип башка кылып отурса, бул эркектик гормондоруна караганда медицина кызматкерлери баса белгилегендей, тестостерон башка деп коет, айтып өзүнүн терминдери бар. Аялдык гормондору күчөп, жанагындай бир кыяматты элтелете турган оорусуналарга барып калат. Эркек эркектей болуш керек. Эркек адамдын көркү сүйлөгөн сөзүндө, кабыл алган чечиминде, жоопкерчилигинде, бийик эркинде, анын алатоода эркинде. Айтор сиздин сурооңузга так жооп берсек, эркек бала эмне себептен кашын терип атат сурайбыз. Эгерде ушунчалык кечиресем кейде чекени да бетти да ушундай бир кантып кала тургандай качтуу болуп, кыздар ага тийбей кыйын болуп атса, өтө сулуу болуп кетпестен эркектин калыбына келтирдей мондай чет жагасын алса бир жөн.